Бул сарай турбайбы бул жер? Ушинтип бере бересиңер белге. Мына жерде нандары турат. Мороженое. Ушинтип жасаган болбойт да эми. Ушул жерде иштейсиңерби? Бышырылып аткан жери мына. Азыр сезон, жаш балдар жейт, бал муздак деп. Жагып атабы ушу шарт. Морожененин сезону келди. Жо, элементарный формаңы карасаң. Адамча сүйлөң деп атам. Мен тартыш кереги жок. Адамгерчиликтен сүйлөсөк, мына адамгерчиликке жатабы? Звезда болушум керек азыр. Звезда? Аны звезда дебейт, аны шерменде дейт. Аны элдер жанагы магазинден сатып алган продукциясынан зым чыкса, таш чыкса, негизи эле биз канча сөз айтпайлы, бирок мынантип элдерге бергенге болбойт бул нерсени. Ассаламу алейкум, досым. Алейкум ассалам. Атам Али. Фамилиям Ергешев, журналист болом. Ассаламу алейкум, аке. Кандай жакшысызбы? Атам Али, фамилиям Ергешев, журналист болом. Эмне чыгарасыңар бул жерде? Начальство сейчас придет. Начальство придет. Хорошо, чакыргыла. Макул. Достор, бул жакта ушундай морожененин нандарын жасайт экен. Бул сарай турбайбы бул жер? Сейчас начальство придет. Все, хорошо, чакыргыла. Ошондой жасаган аппараттар экен. Мынантип койгонго болбойт да, досум. Ушинтип бере бересиңер белге. Мындай бунун ичинде чымындар жүрөт болсо. Вот тегереги полностью сарай. Вот мына жерде нандары турат. Мороженое. Ушинтип жасаган болбойт да эми. Эл көрбөйт экен, билбейт экен деп туруп эле бере берген жакшы эмес да. Ушул жерде иштейсиңерби? Мына морожененин нандары. Эмне кыласыңар буну кургатып алып? Буну кургатып алып эмне кыласыңар? Бышырылып аткан жери мына. Канча жаштасың сен? 14. Сен ким болосуң бул жакта? Бул жакта ким болосуң? Баласысыңбы же, жумушчубу? Сени ким жумушка алды бул жакка? Эч ким, өзүңөн өзүң келип иштеп атасыңбы? Азыр сезон, жаш балдар жейт, бал муздак деп. Силер мындай шартта жасап берип атасыңар бул нерселерди. Отход окшойт менин оюмда. Бирок эмне себептен жем катары колдонобуз деп атат буларды. Биз жакшы ой кылабыз, жем катары колдонсо экен деп. Бул жак сарай. Бул жагы сарай. Анан киргенде эле мына сол жакта ушундай аппараттар көзгө ташталат. Бул иштей турган жери, иштеп атканы толук факт. Жанагы баланын жанындагы эле шарт бул жерде дагы. Бул эмнеге формаң кандай сен? Начальник берет. Силерге ким уруксат берди мынантип жасаганга элге? Жок, силерге ким укук берди мынантип элдерге жасап бергенге? Начальниктер эмес, сен бул жакта иштеп атпайсыңбы, досум? Ар бир адамда ответственность болуш керек да. Вот сместери, ундары, бүт заготовкасы ушул жерде. Даяр продукция. Сенде эмне бала чага жокпу? Жок. Бала чагаң болбойбу сени? Болот. Аларга ушундай шартта жасап берсе эмне дейсиң анан?
Ben bir yerdə rabochiyim. Men bugün Рабочийсің. Бирок сен деле бир жарансың да. bugün geldim ben. Kaçım sen? Бүгүн келдим, жумушка бүгүн келдиңби? Мен көргөн бар эле адам ушинтип айтат мага. Men keçe geldim yumuşta. Сен кече келдиң жумушка, а? Men жақсы işlem, жақпас işlemeyim. Ошол кече келген болсоң, мынандай сарайда ушундай кылып продукция жасаганга укук беребиз ага? Yok. Mağır жақсы işlem, жақпасы жоқ та, doğru. Жагып атабы ушу шарт? Men emeği berip gün işlep göreyim, akçasını kelişen, akçasını berip işleyim de. Акчасын берсе иштейсиң, бербесе иштебейсиң, туурабы? Бирок элдердин балдарычы? Ya ben açan saati tette meni metot olur. Ар бир адамда мындай моралдык жоопкерчилик болуш керек да. Мороженойдун сезону келди. Yok, men rabochiy bolsam, rabochiy neydi? Hiç Мына кара, кел. Атың ким? Жөн эле атыңды айтсаң мага. Вот кара. Атың ким? Атыңды айтайын. Atım Şavkat, brat. Шавкат, мына кара. Мына кирпич да. Мына кирпич. Brat, men de Эми мынаны кара. Мынаны жаш балдар. Основной эми азыр балмуздакты жаш балдар жеп атат. туура айтасың. Сен аны прекрасно билесиң. Билем. Туурабы? Мен де Сени иниңе, бала чакаңа ушинтип берсе жагабы? Карасаң мына бут менен бирдей эле продукт. Yok, karap dur. Men de keçe jumuşa geldim. Ben hazır abet kılıp oturup atабыз. Siz kelip tartıp atасыз. Men ne kılayım? Техникалык коопсуздук каралышы керек болчу. Бул жакта жок. Yok, meni tartışıp Негизи техникалык коопсуздук башка нерсе. Yok, meni tartışıp keregi yok da. Ошондо кимди тарталы? Yok, hazır начальство келip, начальствоны меня откызып алып, tartışımız gerek de size. Men de bunu öyle. Жо, элементарный формаңы карасаң? Bırak men keçe geldim. Начальство firma veriş gerek mi forma? Жок, мына кийимиңди айтып атам. Тур эмес кылып атат, атак. Адам келчелик ким? Сен туура кылып атасың ба адамгерчиликтен? Начальство бериш керек мага форманы. Сен талап кылышың керек болчу ошону? Мен талап кылышым. Эмнеге талап кылган жоксуң? Мен keçe жумушка келдим деп айтып атам сизге. Кеч эмес. Азыр келген болсоң деле сен талап кылышың керек болчу нерсе? Мен талап кылбапмын, мен виноват. Адамча сүйлөң деп атам. Мен тартыш кереги жок. Адамгерчиликтен сүйлөшсөк, мына адамгерчиликке жатабы? Мен жооп бере албайм да, брат. Мен рабочиймин, мен ошо бала чакка бакайын да келген адам. Бала чакаңды бак, бирок бирөөнүн бала чакасынын ден соолугуна бакпа да досуң. Мен кече келдим жумушка деп дагы айтып атам. Начальство келсе да айтат. Bir gün иштеп кеткенимге. YouTube'да мен звезда болушум керек азыр. Звезда? Ооба. Мынандай деңгел менен звезда болосуңбу сен? Жок, карап тур. Эми бардык адам мага көчөдөн бүтө карайт да. Аны звезда дебейт, аны шерменде дейт. Жок, ошо. Мен шерменде болушум керек. А? Мына кара. Вот. Кел досум, өзүң үчүн бир сабак да. Өзүң үчүн бир сабак. Мына кара, продукция турат. Бул продукциянын жанында бычак, шпатель, мына щетка турат, анын ичинде дагы бир нерселер, вот. Мындай башаламандык да. Токтоп туруң мага. Şu narsalar da начальство келсе, начальство мени откызып туруп, сиз ошондой тартсаңыз, адыжы туура болот да. Жок, мен туура айтпайт. Эми начальниствоны бул жерде жок экенин мен билбей келип алып турмун, кечирип кой. Анын элдер жанагы магазинден сатып алган продукциясынан зым чыкса, таш чыкса, таарынып бизге видео жиберсе, биз аны интернетке койсок, анан айтасыңар, кичинекей таш, кичинекей зым дейсиңер. Бирок бул продукцияларды жасалып аткан жери кандай деген суроолор чоң эле суроо бойдон калат да. Азыр эң өкүнүчтүү жери буну мындай жаш четелек, жаш балдар жейт. Ошону чыгарып аткан, иштеп аткан болобу, жетекчилик болобу, бул нерсени мындай моралдык жоопкерчилигин сезиш керек да. Мынтип жерге коюп коюпсуңар го. Эчтеке болбойбу? Жок, эчтеке болбойт деп айтышты. Атак. Айтышты. Ооба. Бул жакта дагы продукциялар бар экен. Мына даяр продукциялары. Бул жагы ушундай аппараттар турат экен. Негизи эле биз канча сөз айтпайлы, бирок мынтип элдерге бергенге болбойт бул нерсени. Бул эмне холодильниктер эмне үчүн? Мен кайдан билем? Мен билген нерсени айттым. Жаман смелыйсың го сен. На, ток тартпайбы? Тийсе? Так, билем, аты ток керек. Я. Билбедим мен. Бул өзүң залага тартып калсаң кандай болуп калат эми? Жок, мен буякта эмес, мен сен колдонуп аткан аппарат дагы ушундай эле аппарат да. Самодельный, туурабы? Бул заводской эмеспи. Мына завод жасаган дейсиңби? Ким жасайт муну? Самодельный эле көрүнүп атпайбы бул? Менин оюмча заводской болсо керек. Завод мындай токторду ачык калтырбайт да.
Самодельный бияқын жасау болса керек ака. Мен ойымша. Бекелер, жекелер, туғандар, мына аппарат заводскойбу же самодельный? Мен көзүмдө мындай самодельный көрүнүп атат да. Эң өкүнүчтүү жери жаш балдар жеген болуп атат азыр бул нерсеничи. Эл көрбөсө эле ушинтип бербегиле да. Шундайды чыгарган жер. Бул цех сарайдын ичи. Общий кылып обзор кылганда мына даяр продукция ушул жерде. Жасаган жери мына жерде, мына ортодон эле көргөзсөң болот. Тамактануучу жери мына жерде, отход чыгарчу жери мына жерде. Бүт баары ушул жерде. Анан холодильниктерди кайга берет биз билбейбиз. Фирманы азыр аталышын да тактаганга аракет кылып көрөбүз. Анан ар жакта өзүңөр көрүп атасыңар, сарайдын ичинде жасап атат. Буларга мейли бул жакта жасап башташыптыр. Кайсыл надзорный орган буларга уруксат берген бул жакта жасаганга? Санэпидемнадзорбу, экотехинспекциябы же пожарныйдан уруксат берилгенби? Бул жерде технический безопасность дагы жок. Тазалык жөнүндө сүйлөбөй эле коеюн. Шарт жөнүндө таптакыр сүйлөгөнгө мүмкүн эмес бул жерде. Оштун санэпидемстанциясы, мына биз азыр Ош шаарындабыз. Ушинтип кантип уруксат бердиңер? Эгерде силер уруксат бербегенбиз деп айта турган болсоңор, кайсыл сертификат менен булар товарны магазиндерге, башка жерлерге өткөрүп жүрөт? Ошол мына ишкерлерге сертификат берген надзорный органдар мына шартты көрдүңөр беле келип? Көргөн эмессиңер. Көрбөй эле силер көзүңөр менен эчтекени көрбөй эле алардын колуна сертификат карматасыңар. Бул жакта шарт мындай, мышык ыйлай турган деңгел. Бул гир машинабы же кандай смесь аралашабы буда? Бул жанагы Союздун гир машиналары да, гир жууй турган машиналары. Мейли буну колдонуп атат, түшүнүп атабыз, жууп тазалап колдону дейли. Анын турган жеричи? Бул жана Кытайдан келген препараттар окшойт, Краситель окшойт булар. Пищевой сода, походу, турецкий. Мына краситель экен. Пищевой сода, да? Сода? Сода бул. Кантип билдиң? Кытайча билесиңби сен? Жок, жамаш жакшы болсоң, ака. Кана Кытайча? Аркасына карап көрөм. Жакына бияк. Мына арт жагы ушу да? Алдына карап көрөңдөр. Алдын карап көрөлү. Кана каеринде жазып коюптур? Жазып коюптурбу? Жок, мен Кытайча билбейм да, сен билесиңби? Эмне деп жазып коюптур? Эмне деп жазып коюптур? Ошо сен билбейсиңби? Жок, мен билбейм да. Бул жаш балдарга кантип берип атасыңар буну? Вот өзүңөр дагы билбейт экенсиңер, үстүн карасаң чаң экен. Бул эмне кошуп атканыңарды өзүңөр билбей кошо бересиңерби? Эң кызык жагдай дагы юридический тарабына келебиз. Бул аннотациясы жок, биздин бажы жагынан кантип өтүп келди бул продукциялар? Биздин бажыдан кантип өткөн? Кыргызчаны жөн эле коеюн, жок дегенде мындай минимальный эсеп менен орусча дагы аннотация жок да. Аннотация жок болсо, бул жака сатууга уруксат кагаздары жок болсо, бул продукциялар контрабанда жолу менен кирип келген мында Кыргызстанга. Мындай СССРдин гир машиналарını жакшы иштетишет экен бул жерде. Мен кара. Мына жерде турганды көрүп атасыңбы? Ой, көрүп атам. Мен сага. Же. Жок, сен мага. Мынаны же деп атам. Сен камераны өчүр да, мына. Жок, мынаны жебейсиңби? Сен камераны өчүр. Жейсиңби? Элдин балдары жеп атпайбы буну? Сизби жетекчи бул жак? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Атым Али, фамилиям Ергешев. Таанысаңыз болот. Эксперт, журналист болом. Биздеги маалыматтарга караганда бул жакта мороженый нандарын чыгарат деп айтышкан. Ошондой. Неге шарт мындай? Эми ака
баштаганыбызга бир 2 жума болуп калды. 2 жума болуп калды. Баштаганга ким уруксат берди силерге? Жок, эми аракет кылып атабыз. Сизге суроо токото жерин айтып атам. Сизге баштаганга ким уруксат берди? Жок, халы баштай элекмин өзүчү, ака. Эми баштап атам кудай. Баштай элекмин? Ушунча продукция кайка чыгып атат анда. Сиз баштай элекмин деп айтып атасыз. Жок, эми бул бир станоктон эле чыккан, мындай. Бир станокто билесизби канча адамдын баласы жейт аны? Ооба. Канча бала турат ошол жерде? Божомол менен. Тияктагы продукцияңыз дагы ошончо турат. Ака, эми кудай калса эми баштады. Бала чака барбы беке сизде? Бала чака бар. Жагабы сизге? Ушинтип бала чакаңызга берсин. Айтты атасыз, ака. Просто эми иш баштадык, ака. Эми 8-ге аракет кылып атабыз. Мына жер сарай, сарайда аракет кылынбайт да байке. Жок, тура айтты атасыз, ака. Мына жер сарай, карасаңыз, кадимкидей сарай. Просто, ака, акча жок дең, эми 8-ге кудай калса караңыз. Мынандай кылып чыгарганга уруксатты каяктан алдыңыз? Жок, пока руксат. Азыр сиз магазиндерге өткөрүп атасыз да. Кайсыл сертификат менен өткөрүп атасыз? Жок, эми иш баштан калса сатар элекмин, ака. Эми иш баштадым, кудай калса. Эми 8-ге жолго коём деп эмне кылдым, ака. Сиз мага айтып атасыз, эми иштеп баштадым. Эми 8-ге жолго коюп атам да, ака. 8-ге кудай калса. Мейли, жолго коюңуз, жакшы шарт менен иштегенге аракет кылыңыз. Түшүнүп атам, бала чаканы, бирөөнүн бала чакасынын ден соолугуна бакпаңыз деп атам. Жок, туура айтасыз. Эми 8-ге жолго коюп атам да, али сразу кылып койгонго. Ким уруксат берди? Жөнөкөй эле суроо го сизге. Санэпидемстанция текшерүүдөн өткөрдү? Ака, эми баштап жол коюп алып туруп, анан кийин сөз түшүнбөгөн адам турбайбы бул адам? Сизге айтып атам. Санэпидемстанциянын кортундусу барбы сизде уруксат кагазы? Жок, рухсат кагазы жок, ака. Жок, бул бир. Эми баштап. Мына аппараттар каяктан келген? Аппараттар şu бар эле өзү. Технадзор буну сертификаттаганбы? Коопсуздукка жооп берет деп айтканбы? Мен дагы Эртең мына жерде бирөөнүн баласы ток тартып көз өтүп кетсе эмне болот? Кудай сактасын. Кудай сактасын? Ошентип сактасын деп турсаңыз сактабай калат да. Илажы барча аракет кылып атабыз да каласа. Сарайдабы? Чоңдор келип эмне кылса, анан кийин эмне чечилет. Кайсы чоңдор? Эми эгелери бар да. Ошо Кыргызстанда ошо чоңдорду ортого сала берип болду да ушул күн. Эми ака Таныш, тууган, чоң, кошна, айылдаш, шаардаш кылып ушундай деңгээлге алып келдиңер тамак ашты. кичине иштебесек дагы болбойт ака. Тиричилик кыйын болуп калды. Мен Ден соолукчу? Элдин ден соолугу эмне болот? Тирикчилигиңизди айтсак. ден соолугу биз эми эмне болуп атат, бир нормально чыгып атат, ака. Ушу нормальныйбы? Ака, Ушу нормальныйбы? эми кандай усул кылыш мүмкүн? Ака эмес, ушул нормальныйбы деп атам. Эми баштап атам, эми секин кылам деп атам, ака. Секин эмес, шартты түзүп туруп кылыш керек элдерге. Элдер акчасын секин бербей атат силерге. Түшүнүп атасыңарбы ошол нерсени? Эл акчасынан сатып алып жеп атат бул нерсени. Силер түшүнгүлө ошону, толук түрдө түшүнгүлө. Бул продукцияларды толук түрдө сатканга болбойт. Бул мусор менен айырмасы жок нерсе. Анткени эч кандай талапка жооп бербейт, эч ким гарантия бербейт бул нерсе үчүн, билесизби? Красительдериңерде эч кандай аннотациясы жок. Кыргызстанда уруксаты жок. Силер аны кошуп атасыңар, бала чаканын ден соолугу менен ойношуп. Мына караңыз. Мына, ошо сизге айтып аткан краситель. Гарантия барбы? Жакшы экенин жөнүндө. Жок, гарантия жок. Сиз кантип колдонуп атасыз? Эчтекени билбеген нерсеңизди. Жок, ака, мен колдонбойм да. Мен вообще бул кандай кылат, эмне кылат буну? Мына менен аралаштырып атасыңар. Жок, мен алышпайм. Турбайбы? Бир нерсеге иштеп. Кантип силер жалган сүйлөп атасыңар? Азыр мен билишим боюнча сиз жума намаздан келип атасыз. Жума намаздан чыгып алып кантип жалган сүйлөп атасыз? Ака, мен сизге туурусын айтып атам. Мына аралаштырбай айтып атасыз. Көзүңүз менен көрүп турсаңыз деле. Может быть, аралаштырам, может, ал мен өзү көзүм менен көргөн жок. Мен сизден кийин келдим мен, туруп. Бир 5-10 мүнөт кийин келдим сизден. Сиз мени түшүнүктүү. Бүгүнкү чыгарылышта Санэпидемнадзорго кайрылам. Токтоткула. Мындай ишкерлердин действиясын токтоткула. Ишмердүүлүгүн токтоткула. Эч ким гарантия бере албайт беке. Түшүнүп атасызбы? Орунду көбөйтпөгүлө сураныч. Силерден сураныч, орунду көбөйтпөгүлө. Кечирип коесуздар. Детский больницага баргыла, инфекционныйга баргыла, канча бала жатканын көрөсүңөр ошол жерде. Ака, мен так угул бала боламын да, ака. Мен эркекче айтам, ака, сизге. Мына ака телевидениеде туруп бүтүн ош көрүп турат да муну. Мен угул бала боламын, ака. 2 жума болду баштаган, ака. Мен эркекче айтып атам. Маалыматты 2 жумадан көбүрөөк болду алганым. Кыжалат болбоңуз. Билбейм, ака, унусун. Мен 2 жумадан бери ушул жерде жүрөм, ака. Мен сизге ар бир сөзүңө жооп беришим керек да. Бир эле сиз эмес,
5-6 миллион адам көрүп атат да, прямой эфир болуп атат. Туура эмеспи? Мен сизге сүйлөгөн сөзгө мен эртең бир чакырып мындай десе мен жооп беришим керек. Мен 2 жумадан бери Кудай кааласа бул жерге келдим. Эми аракет кылып атам. Шартты мен тагы илажы барынча оңдоп атам ака. Тагы илажы барынча отот. Сиз Кудай кааласа тагы 2 жумадан кийин мен өзүм чакырам сизди, Кудай кааласа келип көрөсүз ака. Сөзсүз мына канча 6 миллион ахалы көрүп атат. Мен сизди 2 жумадан кийин чакырам, Кудай кааласа көрөсүз. Ошондо айтасыз, "Акам бул сөз жок экен, 2 жума болуптур" дейсиз ака. Эми менден бурун канча адам иштеп чыгып кеткенин каяктан билем ака мен тагы. Сиз жетекчимин деп айттыңыз да келгенде. Мен сиз эмне дедиңиз? Ооба деп кирип келе бердим. Сиз эмне десеңиз? Жетекчи болосузбу деп сурадым. Ооба дей бересизби? Кудай кааласа эми жетек түшүнбөдүм сөзүңүздү. Мен эркекче айтайын ака. Бүгүнкү чыгарылыш сарайдагы чыгарылыш болду да байке. Чынында. Сарайдагы чыгарылыштай эле болду да. Бул жакта продукция турат, мына көзүңөр менен көрүп атасыңар. Иштеп чыгарып аткан цех бул жакта сарай. Биз ар дайым айтабыз, биз болгон жагдайларды жарытып беребиз. Ооба. Бирок чыныгы бааны, чыныгы мындай негизди эл коет бул жерде. Ошондуктан эл билсин долбоорун колдоп келатканыңыздар үчүн рахмат. Илажы барча иштеп атабыз. Буюрса, дагы деле болсо ушундай жагдайларды жарытып бергенге аракет кылабыз. Жалпыңыздарга рахмат.